Кыдыршаев Эмирхан эмне кылып жүрөт чабуулда. Кезектеги жеңилүү. Эми сентябрдагы Азияга тандоо оюндарында даярдыкты кандай кылабыз? Ассаламу алейкум достор. 17-июлдан 23-июлга чейин Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков стадионунда олимпиадалык курамдар беттеши тагыраагы 23 жашка чейинки 4 мамлекет ойногон эл аралык турнир уланууда. Анда Сирия, Оман, Бахрейн жана ЮЭС катары Кыргызстан курамасы катышкан. Алгачкы турда Кыргызстан Сирияга 1-2 эсебинде жеңишти тартырып жиберген болсо, Оман Бахрейнди 1-0 эсебинде жеңип, алгачкы 3 упайга ээ болду. Ал эми бүгүн 20-июлда экинчи тур соңуна чыкты. Анда Сирия менен Бахрейн 5 күнгөйдөгү Талант клубунун стадионунда оюн алып барып, акыркы мүнөттөрдө Бахрейн эсеп санын теңеп, оюн 1-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Албетте бул биздин дагы пайдабызга чечилди. Ал эми ошол эле учурда параллель өтүп жаткан Дөлөн Өмүрзаков стадионундагы Кыргызстан Оманга каршы беттеште дагы эсеп 1-1 эсебине жыйынтыкталып, биринчи упайга Кыргызстан жетишип олтурат. Натыйжада турнир жадыбалда Сирия 4 упай менен биринчи орунга чыккан болсо, экинчи орунду омандыктар кабылдап турган чагы. Ал эми Кыргызстан менен Бахрейн азыркы учурда 1 упай бар. Акыркы турда Кыргызстан Бахрейн менен кездешет. Кандай ойлойсуздар? Кыргызстан Бахрейнди жеңе алабы? Эми Кыргызстандын бүгүнкү оюнуна акырындык менен токтолуп өтөбүз. Оба достор, азыркы учурда Оманга каршы беттеш тагыраагы мыкты деңгээлде жыйынтыкталды десек туура болот. Өткөнкү Сирияга салыштырмалуу албетте. Анткени Сирияга каршы беттеште бизде же пастар окшогон эмес, же болбосо дарбазага каршы сокку жатаган эмеспиз. Эч нерсеси натыйжалуу чыккан эмес болчу. А бул жолкусунда Оманга каршы беттеш толук кандуу биринчи бөлүмдө оюн жүрүшүн колго алдык дагы прессинг абалында оюнду алып бардык. Ага салыштырмалуу 17-мүнөткө келип Искандарбеков Кудурет алгачкы голду жаратып, Кыргызстанды алдыга алып чыга алды. Албетте бул гол дагы прессинг натыйжасында келип чыкты. Алгач дарбазачыга прессинг кылгандан кийин дарбазачы коргоочуга топту бергенден кийин коргоочу топту жоготту да аны Искандарбеков гол жаратып Кыргызстанды алдыга алып чыкты. Бул да болсо натыйжалуу прессинг абалын жыйынтыгы десек дагы туура болот. Бирок тилекке каршы экинчи бөлүмдүн аяк чендерине келип биз кайрадан эсеп сандарын теңеп алууга мажбур болуп калдык. Албетте бул жерде эч кимди күнөөлөй албайбыз. Койгоочулар дагы жетишип келе алышкан жок. Натыйжада эсеп сандары 1-1. Ал эми бул оюндардагы оюнчуларда акырындык менен токтоп өтөтөрүн болсок, Эдмардын чындыгында бул жолку түшүргөн оюнчулары мыкты деңгээлде оюнду алып бара алышты биринчи бөлүмдө. Ал эми экинчи бөлүмдө акырындык менен чачаранды башталды. Ошол нерсенин башталышын бардыгы албетте Браузмандын бул оюндан чыгыш менен уланып кетти. Браузман коргондон чыккандан кийин анын ордуна албетте башка оюнчулар түштү, бирок алар дагы Браузмандын ордун баса алышкан жок. Коргондо бир гана Саид Дациев өтө көп кыймылдарды ишке ашырып, кээ бир кооптуучулардан бизди куткарып кетти десек жаңылышып калыштырбыз. Ал эми коргонууда негизги милдети коргондо жүрө турган Кыдыршаев Эмирхан бул жолкусунда кандай оюн алып бара алды? Биз негизинен алганда эле бул Кыдыршаев Эмирхан негизги милдети албетте борборду коргоочу эле. Биз оюнга түшөрүн алдын эмне кылды, коргонууга басым жасайбы деп жаткан учурда жок. Коргонууга эмес, Эмирхан Кыдыршаевди алдыга, болгону дагы вингер катары достор, алдыга чыгарып койду. Бул кандай нерсе экендигин биз күйөрмандар дагы мен дагы түшүнө алган жокмун. Анткени Эмирхан коргоочу оюнчуну алдыда жүрөт. Бул нерсеге балким эки себеп болушу мүмкүн. Бирөөсү албетте саясат аралашышы, экинчиси коргонуудагы боло турган катачылыктарды жокко чыгаруу үчүн Эмирханды алдыга чыгарып коюшу мүмкүн. Албетте күйөрмандар дагы бул жерде көбүрөөк талкуу кылышты. Эмирхан эмнеге жүрөт, андан көрө башка оюнчу алса, балким мындан дагы кызыктуу, мындан дагы жакшы оюндар тартуулап берсе керек эле. Анткени Кыдыршаев Эмирхан экинчи бөлүмгө түшкөндө байланыштуу толук кандуу оюн көрсөтсө дагы эч бир топко жетип бара алган жок, эч бир натыйжалуу пас бере алган жок. Натыйжада оюндун бүтөрүнө бир канча мүнөт калганда кыздайып кагаз менен оюн таласын таштап чыгып кетти. Топко эмес оюнчуга каршы кооптуу оюн алып барган натыйжасында ана мына ушундай ийгиликсиз оюндарды тартуулап бере алды. Эми сиздер кандай ойлойсуздар? Эмирхан Кыдыршаев бул оюнда кандай оюн көргөзө алды? Деги эле эртеңки Бахрейнге каршы беттеште Эмирхан Кыдыршаевсиз биздин оюнчуларыбыз жеңиште камсыздай алабы достор? Өз оюңуздарды албетте комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Ошондой эле достор, бизде дагы бир кубанычтуу жаңылык бар. Бир жаатынан кубанычтуу, бир жаатынан кайгылуу. Анткени Торпедо Москва клубунда өнүп жаткан Гүлжөгөт Алыкулов Россия 1-дивизионунда алгачкы оюндарын тартуулап беришти. Анда Челябинск командасына каршы беттеш алып барып 2-3 эсебинде отолуп калышты. Оюндун баштапкы эле 17-мүнөтүндө Гүлжөгөт Алыкулов дагы албетте Искандарбеков сыяктуу бир эле мүнөттөрдө гол жаратып,
өзүнүн атын таблого жаздырып койгон болчу. Бирок Тилекке каршы бул гол Торпедо Москвага жеңишти тартуулап бере алган жок. Натыйжада 2-3 Челябинск алгачкы 3 упайга ээ болуп, Торпедо болсо 0 упайга татып жаткан чагы достор.